Эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышын мен Айбек Исабеков алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстанда биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалды. Бишкекте Барселона футбол академиясынын курулушуна старт берилди. Иш-чарага президент Садыр Жапаров жана Барселона клубунун башчысы Жоан Лапорта катышты. Маданият министрлиги Кыргызстандын аймагында TikToктун ишин токтотуу чечимин кабыл алды. Ага эмне себеп болгон? Бүгін 30 августта президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы ички органдарды трансплантация боюнча биринчи операция ийгиликтүү жасалган Кыргыз-Түрк достук ооруканасына барды. Оорукана жетекчилиги мекеме мындай операцияларды толугу менен ишке ашыра баштаганын. Бул үчүн ооруканага квалификациялуу медициналык кызматкерлер тартылып, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө теңдеши жок заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылганын билдирди. Мамлекет башчысы биринчи жолу ички органдардын трансплантациялоодон өткөн бейтаптарды көрүп, алардын ден соолугунан, ал акыбалынан жана медициналык мекемеде болуу шарттарынан кабар алып, алардын тезирээк сакайып кетишин каалады. Ооруканага болгон иш сапардын соңунда президент Садыр Жапаров Кыргызстанда саламаттык сактоону өнүктүрүүгө жана медициналык кадрларды даярдоого кошкон зор салымдар үчүн Түркиянын саламаттык сактоо министрлигинин, Европа биримдиги жана тышкы байланыштар боюнча башкы директору Кылыч Селамини жана Түркиянын саламаттык сактоо министрлигинин мамлекеттик ооруканалар башкы башкармалыгынын департамент башчысы Ташкын Мустафаны Кыргыз Республикасынын ардак грамоталары менен сыйлады. Мен ойлоп аткам биздин кыргыз врачтар 3 жылдын ичинде үйрөнүп калса керек деп. Мына бүгүн мекеменин жетекчиси биздин түрк бир тууганыбыз айтты. 2 жылда үйрөтөбүз, 2 жылдан кийин кыргыз врачтар жасай баштайт деп. Мен муга абдан кубандым. Биздин мамлекет тараптан кандай жардамдар керек болсо, эч уялбастан, тартынбастан айтыңыздар. Мына биз 140 дарыгерди алып келип, Семетей мейманканасын оңдоп түздөк ош жерге жаткызганбыз. Дагы кандай шарттар түзүп бериш керек болсо айтыңыздар, биз мамлекет тараптан жардам беребиз. Бишкекте Барселона футбол академиясынын курулушуна старт берилди. Иш-чарага президент Садыр Жапаров жана Барселона клубунун башчысы Жоан Лапорта, Борбор Азия мамлекеттеринин футбол федерацияларынын жетекчилери жана башка коноктору катышты. Белгилей кетсек, аталган академияда 2 оюн таласы, реабилитациялык борбор жана башка объектлер камтылып, спортчуларга керектүү бардык шарттар түзүлөөрү белгиленүүдө. Бишкек шаарында Барселона академиясынын негизги кеңсесинин курулушуна капсула салуу аземи өтүүдө. Аталган иш-чарага президент Садыр Жапаров жана Барселона академиясынын өкүлдөрү жана башка коноктор катышууда. Барыңыздарга маалым болгондой, аталган академиянын дагы бир өкүлчүлүгү кече Жалал Абад шаарында ачылган болчу. Ал эми Бишкекте негизги кеңсе курулуп, 3 жыл аралыгында бүтөөрү айтылууда. Аталган кеңсенин өзгөчөлүгү 10 000 кишиге ылайыкталган стадион жана башка бир катар объектилер курулары пландалууда. Аталган академия Бишкек шаарындагы Алы Токомбаев көчөсүнүн жогору жагындагы Газпром мектебинин жанына курулат. Жалпы аянты 15,85 гектарды түзүп, комплекстин курулушун 2026 жылдын 4-кварталына чейин бүтүрүү пландалууда. Биринчиден ушул академия менен спорт аянтчылар жана стадион 10 000 кишилик стадион курулат. Кыргызстандан эле эмес, бүткүл Центральный Азия жана бүткүл СНГден келип окууга шарт түзөт, бирок негизинен ошо Кыргызстанга басым болот. 80-90% биздин маалымат боюнча ошо Кыргызстанга басым болот. Кыргыз балдарды негизги максат академиянын ошо Кыргызстанда ачылышы, Кыргызстандын футболун көтөрүш болду да. Академиянын курулушу футбол сүйүүчүлөрүнө өзгөчө шыктем берип, кыргыз спортун дүйнөлүк деңгээлде таанытууга салымын кошот. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Ошто дагы ушундай эле объект курулуп жатканын айтып, бул кыргыз эли үчүн абдан маанилүү экенин белгилеп өттү. Бул академия бүтүндөй Борбор Азиядагы алгачкы жана эң масштабтуу академия болуп, кыргыз футболунун тарыхында татыктуу орун ээлеп калды. Бүгүн болсо биз дал ошондой заманбап эл аралык академиянын пайдубалын Борбор калабызда түптөп мезгил кутусун салганы турабыз.
Өлкөбүздө жалпы эле спорттук инфратүзүмдү өнүктүрүүнү колго алынып, бүгүнкү күндүн талабына айланган бул тармакка артыкчылык берип, анын үстүндө иш жүргүзүү менен алекпиз. Кече Жалал-Абад шаарында ачылган, бүгүн Бишкекте пайдубалы түптөлүп жаткан футбол академиялары дагы ушул багыттагы аракеттерибиздин бири болуп саналат. Ал эми Барселона клубунун президенти Жоан Лапорта Кыргызстанга келгенине кубанычта экенин айтып, ал башында турган футбол академиясы Кыргыз өлкөсүндө да түптөлүп жаткан наразы экенин кошумчалады. As a president of Football Club Barcelona, it is a great honor. Бишкек шаарында өтүп жаткан салтанаттуу аземге катышып жатканыма абдан кубанычтамын жана сыймыктанып турам. Мен Барсанын тажрыйбасы Бишкекте ачыла турчу академияга эң жакшы салым болот деп ишенем. Жана биз бул жаатта ар дайым көмөктөшүүгө даярбыз. Комплекстин долбооруна 1000 орундуу жалпы билим берүүчү мектеп жана 700 орундуу бала бакча кирет. Академияда 240-300 тарбиялануучу туруктуу негизде окуп, аймактардан дагы 2000ге жакын бала футбол академиясынын секцияларына катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Ошондой эле комплекстин аймагында спорт зал, заманбап бассейн, 7 кабаттуу медициналык клиника, музей, кафе жана Барселона бренди менен мейманкана курулат. Барселона академиясы бул эң мыкты академиялардын бири. Анан биздин президент менен Барселонанын президенти кол коюшту. Келечекте ушу бизде көп жакшы таланттар келечекте ойлойм, ушу бизге чоң ийгиликтерди алып келет деген ойдобуз. Белгилей кетсек, кече 29 августта Жалал-Абад шаарында Барселона футбол академиясынын кеңсеси ачылып, ага президент Садыр Жапаров, Барселона футбол клубунун президенти Жоан Лапорта жана бул клубтун өкүлдөрү катышты. Эске салсак, бүгүн кечинде Бишкектеги Спартак стадионунда Барселона клубунун футболисттери менен достук оюну болуп өтөт. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Түшүндүрүү иштеринен кийин эки жаран экстремисттик уюмдун мүчөлүгүнөн баш тартты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 25 августта УКМК кызматкерлери тарабынан Хизбут Тахрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрүнө карата Кыргызстандын аймагындагы ишмердүүлүгүнө сот тарабынан тыюу салынгандыгы жана ага катышууга Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен жоопкерчиликке тартылары маалымдалган. Ошентип УКМК тарабынан көрүлгөн профилактикалык иш-чаралардын натыйжасында жарандар тандап алган диний багыты жаңылыш экенин түшүнүү менен алар зыяндуу экстремисттик идеялардан баш тартышты. Алар башка жарандарды да Хизбут Тахрир Аль-Ислами диний экстремисттик диний уюмдун мүчөлөрүнүн мыйзамсыз чакырыктарына алдырбоого чакырышты. Бишкек шаарындагы билим берүү тармагындагы коррупциялык схемага бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкек шаарындагы мектептерге балдарды киргизүү үчүн акча талап кылуу жана мыйзамсыз акча каражаттарын алуу фактылары боюнча дагы бир кылмыш иши козголду. Ленин райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси менен жаран келишим түзүп, башка райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн жооптуу кызматкерлери менен жеке баюу максатында мыйзамсыз акчалай сыйлыктарды алып, балдарды ар кайсы мектептердин 1-классына киргизүү боюнча коррупциялык схема уюштурушкан. Атайын иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын жараны ортомчулук милдетти аткарып, балдарды 1-класска киргизүү үчүн алган 20 000 сом акчалай каражат менен УКМК тарабынан кармалды. Коррупциялык схема уюштурган шектүүлөр кармалып, күнөөсүн мойнуна алышкан. Ошондой эле бул боюнча башка фактылар жана тиешелиси бар адамдар тууралуу да маалымат беришкен. Учурда кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстандын аймагында TikTok тармагынын ишин токтотуу чечимин кабыл алды. Чечим Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында андан ары ишке ашыруу үчүн өлкөнүн санариптик өнүктүрүү министрлигине жөнөтүлдү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, ведомствонун дарегине бир катар бейөкмөт уюмдардын TikTok социалдык тармагынын балдардын психикалык өнүгүүсүнө жана ден соолугуна тийгизген терс жана зыяндуу таасирине байланыштуу тынчсызданган кайрылуулары көбөйдү. TikTok колдонуучулары
колдонуучусу кыска клиптерди виртуалдык дүйнөсүнө батырат. Аларды көргөндөн кийин өспүрүмдөр тигил же бул клиптерди кайталууга аракет кылышат. Алардын айрымдары балдардын өмүрүнө коркунуч туудурат. Мындан тышкары балдардын жаңы калыптанып келе жаткан психикасы али туруктуу эмес. Мындай контент көз карандылыкты жаратып, өсүп келе жаткан муундун эмоционалдык абалына терс таасирин тийгизет деп айтылат билдирүүдө. Көптөгөн кайрылууларды эске алуу менен жана жүргүзүлгөн мониторингдин негизинде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстандын аймагында TikTok кызматын жайылтуу ишин токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды. Жалал-Абад облустук ооруканасынын балдар бөлүмү бөлүнүп, облустук балдар ооруканасы болуп өзгөргөн. Балдар ооруканасы ушул жылдын 1-июлунан тарта өз алдынча ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Дарыгерлердин айтымында балдардын ден соолугуна өзгөчө көңүл бурулушу керектигин айтышат. Бул көрүнүш облустук балдар ооруканасына бир топ пайда алып келери айтылды. Балдар ооруканасы облустук оорукананын бөлүмү болуп аталып келген. Мындан улам балдардын ден соолугуна өзгөчө көңүл буруу керектигин айтып, Саламаттык сактоо министрлигине кат жолдонгон. Жыйынтыгында 1-июлдан тарта балдар бөлүмү облустук аталып учурда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. 4 адам комиссия Минздравтан келди, келип көрдү, көргөндөн бери келип көрүп, уже убакыт келиптир деди. Андан кийин келип өздөрүнүн чечимин жазышты, сүйлөштүк. Анан кийин министр менен да өздөрү сүйлөшсө керек өзүнүн аппаратында. Анан акырында балдар ооруканасын Жалал-Абадта бөлүш керек экендигин чечимге келишти. Чечимге келип 1-июлдан баштап биз облустук балдар ооруканасы бөлүнүп, өзүбүзчө арабабызды тартып калдык десек болот. 22 жыл обул больницанын составында болдук. Өзүңөр киргенде деле көрсөңөр болот. Сыртыны 90-жылдары бир ремонт болгон. Бирок азыр точно айта албайм, бирок точно 90-жылдары ошол бойдон больницанын сырты ремонт болгон эмес. Өзүңөр келип деле көрсөңөр, салыштырып көрсөңөр болот. Взрослый больницанын тышкы көрүнүшү кандай, анан кийин детский больницанын тышкы көрүнүшү кандай. Акыркы жылдары балдар бөлүмүнө жетишерлик деңгээлде көңүл бурулбай калгандыгын дарыгерлер айтышат. Эми облустук болгондон кийин каражат өзүнчө бөлүнүп, шарттарды жакшыртканга толугу менен мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат дешет. Чоңдордун составында болуп, мисалы тийиштүү деңгээлде кааласа дагы көңүл бөлүнбөй келген да. Азыр эми өзүнчө болгондон өзүнчө албетте каржылоо болот, өзүнчө көңүл бөлүнөт, өздүн муктаждыктарыбызды өзүбүз чечебиз. Буюрса бир эле медицина кызматкерлери үчүн эмес, жалпы бул Жалал-Абадтын областтын элине аябай жакшы пайдалуу болмок. Мисалы көбөймөк, ошол эле сапаты жакшырмак, жана айтып кеткендей, мисалы кабыл алуу бөлүмүндө түнкү күзөттө мисалы бир эле дарыгер иштейт. Бир эле дарыгер күнүнө түнү мисалы сезон учурунда жүздөй бала келип кайрылса, ошол учурда ошол кызматтагы күзөттөгү бейтап врач жалпы жаткан бейтаптарда кароого муктаж. Мында дарыланып жаткан жарандарда жаш балдар бөлүмү өзүнчө облустук болгону жакшы экендигин айтат. Мен жатканыма бүгүн уже 6-кун болду, реанимацияда 2 күн болду. Бул жакта чыкканыбызга 4-күн болду. Больницанын азыркы учурда ахвалы жакшы эле, балдарды караган самыган жакшы болуптур. Bundan ары дагы жакшы карайт деген ойдомун. Балдар биздин келечегибиз, ошол эле детей. Эми бардык ооруканага келип түшкөн акча, бардык ооруканалар боюнча жалпы мындай бөлүштүрүлчү. Азыр эми булардын өзлөрүнө бөлүнгөн акчанын каражаты бир топ көбүрөөк болот. Ошол себептен врачтардын окутуп алганга, штатын кеңейткенге, материал техникалык базасын оңдогонго бир топ жакшы ийгиликтер жаралат деп ойлойм. Жалал-Абад облустук балдар ооруканасы 120 орунга ылайыкташкан. Ал эми дарыгерлердин айтымында бир эле күндө 100дөн ашуун бейтап кайрылары маалымдалды. Мындан улам орундуктарды көбөйтүү учур талабы. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Эгемендүүлүк мамлекеттин негизги өзөгү. Кыргызстан 1991 жылдын 31 августунда өзүнүн көз карандысыздыгын жарыялап, эгемендикке аттанган. Андан бери өлкөдө бир катар урунттуу тарых жаңылаткан окуялар орун алды. Кыргызстандын 32 жылдагы жетишкендиктерине ар кандай баа берилип келет. Кийинки материалда өлкөдө орун алган урунттуу учурларга токтолуп өттүк.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө быйыл 32 жыл. Эгемен мамлекеттин бул аралыктагы жетишкендиктерине жана кемчиликтерине ар кандай баа берилип келет. Деген менен 32 жыл мурдагы Кыргызстан менен өлкөнүн азыркы абалы салыштырмалуу өзгөргөнү коомчулукка жашыруун эмес. 32 жылда өлкөнүн тарыхын жаңырткан окуялар орун алып, социалдык, экономикалык багыттагы тармактарда жаңылануулар болду. Кезинде кемчиликтер жана кырсыктар болбой койгон жок. Деген менен жетишкендиктер дагы байкалды. Анын ичинен акыркы 3 жылдагы урунттуу учурларга токтолобуз. 2021 жыл. 2021 жылдын башында Садыр Жапаров 79,2% добуш алып, Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды. Референдум өтүп, мамлекет президенттик башкарууга өттү. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин. Спорт тармагында болуп көрбөгөндөй жетишкендиктерге ээ болду. Токио 2020 Олимпиада оюндарында кыз келиндер күрөшүнөн күмүш байгени Айсулуу Тыныбекова, коло медалды Мерим Жуманазарова алып, эгемен Кыргызстандын тарыхын жаңыртты. Алим Акжол Махмутов Олимп оюндарында экинчи күмүш байгени утту. 2022 жыл. Сентара компаниясы менен келишимге кол коюлуп, ага ылайык Кумтөр алтын ишканасы 100% Кыргызстандын менчигине өттү. Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Голд компания ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Кыргыз-өзбек чегарасы боюнча акыркы макулдашууларга ылайык талаштуу аймактар такталып, Кыргызстанга 16 000 гектар жер берилди. Анын көпчүлүгү Жалал-Абад облусуна туура келип, чек аралаш аймактардагы тургундардын жашоосун жеңилдетти. Кыргызстан коопсуздугун бекемдеп, аскердик тармактардын материалдык техникалык базалары чыңдалды. Алсак Баткендеги бир катар чек ара посттору бекеттеринин имараттары курулду. Аны менен катар Туркия мамлекетинен учкучсуз учуучу аппараттар сатылып алынды. Аймактагы тынчтыкты сактап, эл журтубуздун коопсуздугун камсыздоого заманбап техникалардын болушу дагы өтө маанилүү фактор болуп саналат. Өлкөгө 100 өрт өчүрүүчү унаалар алынды. Унаалар паркы Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу масштабтуу жаңыланган. Мындай ири сандагы техниканы өлкөгө алып келүү президент Садыр Жапаровдон Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен болгон сүйлөшүүлөрдүн негизинде ишке ашкан. Билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана социалдык коргоо тармактарында иштеген кызматкерлердин айлыгы 50-100%га чейин көтөрүлдү. 2023 жыл. Алгачкы жолу Чолпон Ата шаарында адистештирилген жалпы билим берүүчү Акылман президенттик лицей ачылды. Анда балдар үчүн бардык шарттар камдалып, окутуу методикалары өзүнчө даярдалганы маалымдалды. Барселона футболдук клубунун Борбор Азиядагы биринчи академиясы Жалал-Абадта ачылды. Ага аталган футболдук клубдун президенти Жоан Лапорта, Барселонанын легенда оюнчулары катышты. Мында Борбор Азия боюнча таланттуу балдар кабыл алынып машыктырылат. Мамлекет мындай зор жетишкендиктерди жерге калтырбай, спорттун бул түрүн колдоого алды. Эгемендүүлүк мамлекеттин негизги өзөгү. Ал азыркы муунга ата-бабалардын күжүрмөн эмгеги жана эрдигинин арты менен келгени маалым. Мындан улам аны көздүн карегиндей сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү ар бир атуулдун милдети экени айтылып келет. Ушул эгемендүүлүктүн баркын, кадыр баркын сактап, жакнакай кылып, колдоп, ошону коргоп жашаш ар бир инсандын ыйык милдети. Эми эмне дегем келип атат? Эгемендүүлүк мына бүгүнкү күнү 32 жыл болуп атат. Ошо 32 жылдын аралыгында кандай болду? Эми кептин чындыгын айтыш керек. Бул эгемендүүлүк деген нерсе бир гана майрам менен чектелип келген мурун. Мен жеке пикирим да, мурунку жылдары. Ал эми мына айрыкча 2 жылдан бери бул өтө эбегейсиз жетишкендиктер, жакшы жаратуулар, бийиктиктер, ушундай жакшы нерселер жаралды да. Эртең 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгы Ош шаарында масштабтуу түрдө белгиленет. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында дагы бул дата майрамдалат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.
Эгемендүүлүк майрамына карата иш-чараларда Ош шаардык, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы коомдук коопсуздукту сактоого даяр. Бүгүн 30 август Ош шаарынын Борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата Ош шаардык жана Ош облустук ички иштер башкармалыктарынын ички аскерлердин жана ИИМдин Шумкар Атайын багытындагы полкунун өздүк курамыны саптык кароо өткөрүлдү. Иш-чарага ички иштер министринин ордун басары Октябрь Руманбетов, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Ош шаарынын вице-мэри жана укук коргоо органдарынын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Кызматкерлер бул күндөрү коомдук тартипти сактоо, жарандын коопсуздугун камсыздоо, укук бузуулардын алдын алуу максатында күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшөт. Ош шаарынын Ош облусунун аймагында өткөрүлүүчү бардык салтанаттуу иш-чараларга милиция кызматкерлери бөлүштүрүлүп, тиешелүү тапшырмалар берилген. Коомдук коопсуздук сактоо боюнча министрдин буйругу менен республикадагы өтө турган эртеңки маареке боюнча 11 000 кызматкер тартылып отурат. Анын ичинен атайын Ош шаарында, Ош областында өтө турган мааракеге 2400 кызматкер тартылган. Бул Ош шаары, Ош обласы жана Жалал Абад обласынан Баткен обласынын кызматкерлери кошумча күч болуп тартылып, иш алып барышат коомдук тартипти сактоо боюнча. Ошто эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата спорттук иш-чаралар уланууда. Бүгүн 30 август Сүйүмбаев стадионунда 300дөн ашуун балбандын катышуусунда Кыргыздын улуттук түрлөрү боюнча мелдеш башталды. Ага Кыргызстандан сырткары Казакстан жана Өзбекистандан 40 балбан келген. Президенттин кубогуна арналган күрөшкө жалпы 1 200 000 сом коюлган. Белгилей кетсек, Ошто спорттук иш-чаралар 25 августта башталган. Ушул тапта Төлөйкөн ат майданында көкбөрүү жана ат оюндары жүрүп жатат. Эртең 31 август бардык спорттун түрлөрү боюнча финалдык беттештер болот. Жалпы мелдешке 100 адамдан турган топ калыстык көрсөтөт. Байге фонду 15 миллион. Бул жерде сапаттуу азиялык, эл аралык, дүйнөлүк биринчиликтерди жеңип жүргөн балбандар келди. Атын атап кетсек, Токтогонов алыш күрөшүндө 5тен ашык дүйнөнүн азыркы жеңүүчүлөрү катышып жатышат. Буйруса балбандар жакшы, таза жана чыныгы баягы эр жүрөлүктү көрсөткөн күрөштөрдү тартуулап берет деген ишенимдебиз. Биз Өзбекистандан 20 балбан келдик. Азыр кыргыз күрөшү боюнча 2 күрөштү жеңип, жарым финалга чыктым. 75 килограмм салмакта күч сынашып жатам. Буйруса эртең дагы чоң күрөш күтүп турат. Азыр Кыргызстанга 20 балбан келебиз. Кыргызстанда 7 айда ветеринардык санитардык талаптарга жооп бербегендиги жана көрсөтмөлөрдү толук аткарбагандыгы үчүн 13 мал базарга 109 000 сом айып салынды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирет. Бүгүнкү күндө республика боюнча 45 мал базар ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Анын ичинен 22си ветеринардык санитардык талаптарга жооп берет. Ал эми 23 мал базардын ээсине райондук ветеринардык башкармалыктар тарабынан көрсөтмөлөр берилген. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду майлы сууда чакан гез куруу демилгесин колдоону пландап жатат. Бул тууралуу аталган фонддун директору Артем Новиков билдирди. Гез салуу майлы суу лампа заводунун жаңылоонун экинчи этабы болот. Анын кубаттуулугу 26 мегаватт. Долбоордун наркы 35 миллион доллар экени айтылды. Гез заводдун өзүнүн эле электр кубаты менен камсыз кылбастан жалпы майлы суу аймагына электр энергиясын үзгүлтүксүз бермекчи. Мындан сырткары шаар ичүүчү суу менен камсыз деди Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси Артем Новиков. Аталган заводду модернизациялоого министрлер кабинети баш аягы 1 миллиард сом бөлгөн. Заманбап жабдууларды жеткирүү боюнча чет элдик фирмалар менен келишимдер түзүлгөн. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Аны мен Айбек Исабеков таныштырдым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.